Саламатсыздарбы достор. Сиздер менен кайрадан эле Адилет Акимов каналы. Кыргызстан эми Кытайга жерин бергенге мажбурбу? Эксперттердин айтуусу боюнча Кыргызстандын карызы Кытай мамлекетинин алдында өтө чоң, өлчөмдүү түзөт. Кытай бир заматта каалаган жерди алып коюшу мүмкүн. Буга ким күнөөлүү болот? Аркадий Гладиванын айтымында Кыргызстан карыздан кутулуу үчүн жерин бериш керек же ар кандай кен байлыктар чыккан жерлерди убактылуу берип гана кутула алат дейт. Кытай эли бир дагы мамлекетке карызын кечип салган эмес демек. Кыргызстанда Кытайдын эч кандай жакшылык күтпөш керек. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Анткени көптөгөн мамлекеттер Кытайга карыздын төлөй албай, андан соң жерин берип, же болбосо алтын кендерин берип гана зорго кутулушкан. Китай вел свои войска на приграничной территории Таджикистана. Власти КНР аннексировали 1500 квадратных километров. Горно-Бадахшанскую автономную область правительство Таджикистана передало соседям в счет оплаты внешнего долга. Эта территория изначально считалась спорной. Жители Бадахшана не всегда подчинялись решениям Душанбе. Теперь по договоренностям двух стран этнические таджики должны покинуть территорию. Для Пекина это ценное приобретение, так как в Бадахшане большие месторождения драгоценных камней, урана и минералов. Вслед за китайскими военными в область прибыли и геологи. В Таджикистан отправились журналисты подробностей. У нас будет возможность узнать о развитии событий из первых уст. Кыргызстанда төлөөнүн башка жолдорун тапкандай болот. Мисалы, батыш өлкөдөн андан да чоң өлчөмдөгү кредит алып, аны жабат. Бул нерседен эч ким кутулуп кете алган эмес. Эч ким бизге бул тармакта жардам бергиси да келбейт. Очойгон мамлекетке кредитин төлөй албаган мамлекетке ким ишенип кредит берсин дейт. Азыр силер Россия жардам берип жиберер деп жүрөсүңөр. Бирок ал нерсе болушу мүмкүн эмес. Анткени Россия өткөн жылы эле көптөгөн карыздарды кечип салды. Бул жолу Россияда жардам бериши күмөн. Бул тууралуу дипломат Мамбет Жунус Абулов мындай дейт. Эми Сооронбай Жээнбеков мурунку президент Алмазбек Атамбаевди жоопко тартыш керек дейт. Кредитти алардын алдын ойлонуп иш кылышы керек эле. Бул баткакка ким тыкса ошол кара башы менен жооп берет. Биринчи орунда кылгылыкты кылган адамды жазалап, андан кийин кантип төлөөнү ойлонуш керек дейт. Абуловдун да айтымында Кыргызстандан да башка аргасы жок. Же мамлекеттин бир бөлүгүн бериш керек, же Бишкектести же эң чоң кен чыгуучу жайларды бериш керек дейт. Азыр Кыргызстандын сырткы карызы 4 миллиард 200 миң долларды түзөт. Анын 2 миллиард 500 миң доллары Акаев менен Бакиевдин убагында түштү эле. Калган бөлүгү Алмазбек Атамбаевдин убагында алынган. Эң башкысы акыркы президент убагында кызык иштер болгон. Кытайлар бизге кредит берип, кайра эле ошол кредиттин акчасын өздөрү иштетишкен. Ушундай нерсе болмок беле. Бул нерсени бизге коммерциялык банк берген, организация эмес. Ошол үчүн бул акчаны кечип салат деп эч качан ойлонбош керек. Мен корсоң Кыргызстан баары бир айласы жок. Жерин берет окшойт деп, анткени Кытай эли тез же кумтөргө окшогон жерлерди алуудан баш тартып коюшу да мүмкүн. Жана жер талап кылышы мүмкүн дейт Абулов. Бул тууралуу депутат Акылбек Жанаров да айтып чыккан эле. Кытай карызды эч качан кечпейт деп. Эгерде эки мамлекеттин ортосунда келишпестик болсо, Кытайдын Гонконгдогу соту аркылуу гана чечилерин айткан. Мына достор, Кыргызстанда ушинтип талатып жүрө бербесе эле болду. Ал эми Чубагажы болсо өз оюн мындайча билдирди. Кыргызстандын карызы боюнча видеону аягына чейин көрүңүздөр. Андан кийин сурообуз, учурда Кыргызстандын тышкы карызы абдан көп дейт. Бул мындан келди, баарыбызга бөлүнгөн, Кыргызстандын ар бир жагына бөлүнгөн карыз. $700 дээрлик. Дин багытында негизи карызды кандай кутулса болот? Ошол биздин бүгүнкү күндө каза болуп жаткан жарандарыбыз, алардын башында да карыз бар да. Алар деген ошо карыз боюнча эле тиги дүйнөгө кетип жатышабы? Эми бул карыз боюнча тиги дүйнөгө барганда карыз болгон мамлекет жооп береби, же болбосо ар бир жаран жооп береби дейт.
Өтө оор суроо чындыгында, өтүп кеткендер кантип кутулуш керек чындыгында. Бул карызбыз, биз аны төлөбөсөк, жерибизди алып кете берет. Жер жоготсок, келечегине кантип жооп беребиз? Бул ыйлай турган суроо мен өзүм араң кармап болуп турам, биз кантип жооп беребиз ушул маселелердин бардыгына деп. Анан бирок көңүл жуата турган бир эле маселе бар, ошол карызды биз ыраазы болуп алдыкпы же жокпу деген маселе. Жеке мен өзүм чубак ажы кыяматка барганда Кудай Таалам Кытайдан сенин чубак ажы $600 карызың бар экен деп айтса, мен айтат элем, мен ага макулдук берген эмесмин. Мен берген эмесмин. Мен парламент ошол депутат келгенге мен добуштагы берген эмесмин. Мен добушуп саткан эмесмин 1000 сомго. Мен жердечилик кылып шайлаган эмесмин. Ошого бар ошолордон сурап алышулордон. Деп ошолорго мен атып таштайм. Анткени мен ошого макулдук берген эмесмин. Мен коррупцияга жол берген эмесмин. Мен ага кошулган эмесмин деп мен айта алам. Ошол көңүл. Ошондой эле биздин жарандардагы, ошондой эле алар өздөрүнүн анткени булардын макулдугу жок. Бирок кээ бир жарандар жанагы шайлоо болгондо туура эмес шайлоо кылып, жердешчиликке карап, тууганчылыкка карап, тыйын алып шайлап, мындай бир акыйкат иштеп турган адам эмес, балким өң таанышчылыкка салып, сатып берген добуштары болсо, булар кыяматта жооп беришет. Анткени булар ошого макул болушкан. Мамлекетибиз эгемендүүлүк алгандан бери аз-аздан карыз акча алып олтуруп, бүгүнкү күнгө $4 миллиард тышкы жана $0,5 миллиард ички карызыбыз бар экен. Биздин 6 миллион элибизге бөлгөндө ар бир жаранга жалпы $750 тиет экен. Ошол мамлекеттик карыз төлөш биздин милдетпи? Эгер төлөбөй койсок акыретте капыр Кытайлар биздин мойнубузга асылабы? Убагында мамлекетке кыянаттык кылып акчалар жеп койгондор кандай болот? Алар биз жеп койдук эле деп кайра кайтып келбейт экен эч кимисе. Же кыямат ушуларга ушултап коебузбу? Эгер Кытайлар бизге карыздын ордуна кайсы бир тоо ташты бергиле десе, берип кутулуп койгон оңбу? Өзүңүз билгенде мекенди сүйүү имандан, мекенди коргоо парыз. Ушундай болгондон кийин карыздан кутулуу үчүн ар бир жаран, ар бир мусулман адам Аллахтан карызыбыздан кутулта көр деп дуа кылуу да парыз болобу дейт. Өтө олуттуу суроо. Азыр Кудайга ачыкеден камап атат уурулардын бардыгын. Бирок жеп койгон болсо каяктан чыгарыш керек аны? Мисал үчүн. Биз ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Биз өзүбүз уурулук кылбашыбыз керек, жана башка бирөөнүн уурулук кылган жол койбошубуз керек. Балдарыбызга мамлекет деген меники деген түшүнүктү бериш керек. Билесизби, Финляндияда мамлекеттен уурдаган адамды бүтүндөй эл жек көрүп жийиркенет экен. Анткени мамлекеттен уурдаган адам бул менин чөнтөгүмөн уурдаган деген сөз да. А бизде мамлекеттен уурдаган үйүнө конокко чыкса, мен баш болуп барып төргө отуруп учаны жеп, жамбаш жеп, пулуна чөнтөккө салып бата берип келе беребиз, аны жийиркенбейбиз да. Айта беребиз, уурдагандар жаман деп. Бирок чыкса барыбыз бара беребиз. Ким барбай койду мамлекеттен уурдаган экен деп. Көрдүңүзбү? Демек ошого биз шерик болуп атабыз, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн уурдагандарды биз билебиз. Айлыгы 86 сом. Боптур 2086 сом. Боптур 26.000 сом. Бирок анчалык байыбаш керек эле го. Каяктан байып кет? Демек уурдап атат. Бизнеси жок, билесиң. Ошону жакшы көрүп карап атасың, демек ошого сен шериксиң. Мына азыр Арменияда митинг болуп атат. Өтө ынтымак митинг. Мусор жок, башка жок, көчөнү тосмой жок, марадерлик жок, рекетчилик жок, митинг болуп атат. Ошолор 3 миллион адам болгону. Бизден экесе кичине. Армениянын жери ошоңуздан бир аз чоңураак жери болгону. Ошолор бизден күлтүрүнүү болуп кетиптир. А бизде кичине митинг болгон болсо, уурдамай, жемей, магазин тономой, башка кылмай, атып бермей, зорта бермей. Ар бир өзүнөн башталыш керек. Биз жооп беребиз карыздын бардыгына. Кыямат ошолор дагы суралат, анан ошолорго шарт түзүп берген биз дагы суралабыз. Кудай Таалам шерменде кылбасын. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.